Азырынча Кумтөрдө алтынды казып алуу ачык ыкма менен гана жүргүзүлүүдө. 2006-жылы аны иштетүү жер астындагы ыкма менен гана мүмкүн болгон алтыны бар руданын запастары такталган. Алтынга баалар өскөндүктөн жер астындагы кен ишканасынын курулушу экономикалык жактан өзүн актай турган болуп калды. Рудага жетүү үчүн 2007-жылы өткөл боюнча жок шахталар эмес, жантайыңкы түшүүчү жерлерди же дагы айтып жүрүшкөндөй стволдорду куруу боюнча иштер башталган. Адистер түшүндүрүшкөндөй шахталарды текти вертикалдуу иштетүү атоо кабыл алынган. Кумтөрдө жер астындагы иштер 9 градус жантайуу менен жүргүзүлүүдө. Мына ушундан улам жантайыңкы ствол жантай иш деп аталып калган. Долбоор боюнча жер астындагы казуу эки жантайыңкы жол менен же бул жерде аташкандай порталдардын жардамы менен жүзөгө ашырылмакчы. Азыр стволдорду жердин тереңдигин көздөй казуу эки тарабынан тең жүргүзүлүүдө. Жыйынтыгында эки жактан казып алуу жер астында 300 метр тереңдикте кошулмакчы. Карьердеги сыяктуу эле жер астындагы негизги тоо кен иштери жардыруулардын жардамы менен жүргүзүлүүдө. Бүгүн жардыруучулар 127 килограмм жардыруучу зат коюшту. Бүгүнкүгө окшош жардыруулар күн сайын жүрөт. Өлкөдө мындай экстремалдуу шарттарда жантайыңкы стволдорду коюу боюнча квалификациялуу адистердин жетишсиздиги сезилгендиктен порталдарды салуу боюнча иштерде чет элдик адистер катышууда. Кумтөрдө бүгүнкү күндө дүйнөдө болгон эң алдыңкы технологиялар пайдаланууда. Бул тешүү процессинин өзүндө гана эмес, ошондой эле коопсуздук техникасына да тиешелүү. Кумтөрдө коопсуздук техникасы кызматы эң жакшы жолго коюлган. Мында биринчиден инструктажсыз, коопсуздук техникасына окутууларсыз эч кимдин иштөөсүнө жол беришпейт. Коопсуздук техникасына чоң маани берилерине биз биринчи порталга келгенде ынандык. Мында бизди эмгекти короо боюнча инженер Данияр Касымалиев тосуп алды. Ал тартуу учурунда 620 метр өтүлгөн жер астындагы биринчи ствол боюнча экскурсияда бизди коштоп жүрмөкчү. Бирок андан мурда биз мында келгендер үчүн кыскача киришүү инструктажынан өткөрүшүбүз керек. Баарыдан мурда силерди тааныштыргым келет. Бизде жетондорду илүү системасы бар. Ал алгач өтө зарыл. Ал жөнүндө билүү керек. Баарыдан мурда силер келүүчүлөр катарында дубалда илинип турган эки карточканы алышыңыздар керек. Андан кийин бир карточканы силер өзүң сактоочуга, а экинчисин фонарикке алмаштырууңар керек. Фонарик силер үчүн сактоочуну тапкан ячейкадагы карточканын номерине дал келүүгө тийиш. Бул карточкалар эмне үчүн керек? Бул баарыдан мурда бизде ким жер астында жүргөнүн каттоо үчүн керек. Баарыдан мурда эгерде кандайдыр бир авария болсо, биз ким азыр жер астында экенин билебиз жана ал үчүн кандайдыр бир чараларды көрө алабыз. Андан ары мен силерге өткөлчүнүн, жер астындагы кен ишканасынын иштөөчүсүнүн каскасын көрсөткүм келет. Ал баарыдан мурда жумуру четтери менен айырмаланат. Булар иштөөчүнүн башын түшүп жаткан таштан жана тоо тектеринин ар кандай кесектеринен сактоого мүмкүндүк берет. Андан кийин негизги каскадан айырмачылыгы фонарикти ошондой эле анын шнурун бекитүү үчүн ыңгайлаштыруулары бар. Өткөлчүнүн куруна келсек, анын баарыдан мурда эки кошумча ийинге илгичи бар. Алар өзүн сактоочуну жана фонарикти илип коюуга арналган. Ошондой эле камсыздандыруучу бөлүгү бар. Эгерде силер бийиктикке иштеген учурда жана силерде камсыздандыруу куруна кошумча илгичтер болгон учурда. Андан ары өтө кызыктуу буюм. Бул өткөлчүнүн өтүгү. Анда металл кошумчалары бар жана коопсуз болуп саналат. Азыр мен силерге авариялык кырдаалда силер колдоно ала турган MCI 30-100 өзүн сактоочу жөнүндө айтып берем. Зарыл болгон учурда, башкача айтканда өрткө же уулуу газдарга кабылганда, силер бул аппаратты колдонууга тийишсиңер. Ал фильтрлөөчү типтеги болуп саналат. Верхняя крышка у вас падает. Баарыдан мурда силер аны ортосуна жайгаштырасыңар. Алардын жардамы менен бекитилген клипсылар деп аталгандары бар. Силер аларды ажыратасыңар. Үстүнкү капкага кулап түшөт. Андан кийин аппарат өзү бошонот. Бул бөлүгү силердин куруңарга калат. Силер өзүңөрдүн куруңарга моюн курун илип аласыңар. Андан кийин оз бөлүгүн саласыздар.
Эки жолу дем аласыздар. Мурун үчүн атайын бекитмени пайдалануу менен. Анан жакынкы камерага сактануучу жайга жөнөйсүңөр. Тыкын инструктаждан кийин жана зарыл процедураларды аткаргандан кийин биз иштетилүүчү жердин ичине киргенге даярбыз. Порталга кире бериште стволдун ичиндеги ишти жөнгө салуу үчүн эскертүүчү белгилер орнотулган. Өткөөлдүн жантаюусу чоң эмес, болгону 9 градус. Мына ошондуктан анын ичинде адамдар автомобиль транспорту менен жүрүшөт жана бардык иштерди жүзөгө ашырышат. Мейкиндик чектелгендиктен мында бир гана тилке бар. Мына ошондуктан автотранспортто жүрүү боло турган максималдуу ылдамдык саатына болгону 15 км. Өткөөлчүлөр стволдун ичинде негизинен транспорт менен жүрүшөт. Эгерде алар жөө жүрүшсө, анда оң тарап менен жүрүүгө тийиш. А эгерде машина болсо кантет? Мен машиналарды көрүп турам. Эгерде ар бир өзү жүрүүчү жабдуу келе жатса, же кыймылдап жатса, анда сиз токтоого, көзүңүз менен карап байланыш орнотууга тийишсиз. Муну өзүңүздүн фонаригиңиздин жардамы менен жасайсыз. Машина токтойт, сиз өтөсүз. Сиз өтүп кеткенден кийин ал кыймылын улантат. Порталда жетишерлик шуулуу, дубалдардын атайын каптоолорунун астында жайгашкан калориферди муздаткыч жабдуулардан улам калорифердик жабдуулар белгилүү бир температураны кармап турушат. +2 градустан төмөн эмес жана +26 градустан жогору эмес. Түбөлүктүн шарттары тор бетонду чачуу менен сакталат. Баса, бул кумтөрдүн порталдарынын өзгөчөлүктөрүнүн бири. Түбөлүк тоңду кармап туруу, тоо тектерин урап кетпеши үчүн зарыл. Мезгил менен порталдардын дубалдарында оюктар кездешет. Данияр, а мында эмнелер бар? Бул коопсуздук оюгу. Ал өзгөчө кырдаалдар учурунда жумушчу персоналды калкалоо үчүн арналган. Бул жака алар кире алышат, анан? Ооба, алар кирип жана калкалана алышат. Силер көрүп тургандай, бизде бул оюкту герметизациялоого мүмкүндүк берүүчү көшөгө да бар. Мында кандай коргонуу каражаттар бар? Келгиле, ичине кирели. Мен силерге көрсөтүп берем. Барынан мурда силер таза абанын агымын берүүчүнү көрүп турасыңар. Андан ары бизде көздү жуу үчүн станция, биринчи жардам аптечкасы, күйүк болгон учурдагы аптечка бар. Анан өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздук оюгунда болуу планы. Ошондой эле өрт өчүргүч. Башкача айтканда, мында канча адам өмүрүн сактай алат? Мен 7 адам батат деп айтар элем. Башкача айтканда, ал 7 адамга эсептелгенби? Болжол менен ошондой. Мында 7 адам өрттөн максималдуу сактана алат. Кудай анын бетин ары кылсын, эгерде өрт чыкса. Андан ары кетелик. Кеттик. Саша, мен сиздин көңүлүңүздү жарык чагылдыруучу таякчаларга бургум келет. Алар баарынан мурда ар кандай түрдөгү зоналарды аныкташат. Азыркы учурда бул коопсуздук оюгун. Кумтөрдүн сыймыктануучу нерсеси ар бир стволдуу болгон, Кыргызстан үчүн уникалдуу болуп эсептелген мобилдүү баш коргоочу камералар. Аларды коопсуздук уюктарында иштетилип жаткан участокторго жакын адамдар иштеп жатышкан жерлерге орнотушат. Алардын ар бири 10-дон 12ге чейин адамды кабыл ала алат. Ичинде байланыш, суу, кычкылтек, азык-түлүк, даараткана, медикаменттер бар. Мындай камерада өткөөлчүлөр бир нече күн аралыгында боло алышат. Мындай бир камера миллиондон ашуун АКШ доллары турат. Бирок компаниянын коопсуз өндүрүш принциптерине берилгендиги жер астындагы иштөөчүлөрдү мындай баш коргоочу камералар менен жабдууну талап кылат. Биринчи столду өтүү иштер мөңгүнүн астына жүргүзүлүп жаткандыгы менен татаалдашкан. Муздардын массаларынан жылуусу казылып жаткан жердин үстүнүн жана капталдарынын кулашына алып келүүсү мүмкүн. Мындай буга чейин бир жолу болгон. Биз жер астындагы стволдун өзүн көрүп жатканыбызда көчүп түшкөн кыртышты тазалоо боюнча иштер жүрүп жатты. Кулап түшүүнүн мүмкүнчүлүгү жөнүндө жер астындагы уюкка кулап түшүп жаткан тоо тегинин анча чоң эмес бөлүктөрү көрсөтүп турду. Адистер таштар кулаган жерлерди карашып жана ишти улантуу коркунучтуулугун же жоктугун чечишет. Коопсуздук техникасынын бардык эрежелерин сактоодон улам. Кыртыш кулап түшкөндө эч ким жапа чеккен жок. Долбоор боюнча жер астындагы эки ствол карьердин астынан 2012-жылы кошулушу керек. Ошондо кумтөр ишканасынын жер астындагы кендерин өздөштүрүү башталат.